gördüm apam canımda. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалында биздин айыл көрсөтүүсү башталды. Биз бүгүн Ош Бишкек авто жолунун боюнда жайгашкан Каарман айылындабыз. Каарман айылынын тарыхы, Каарман айылындагы жашап жаткан инсандардын жашоо турмушу, кандай шартта кыштын күндөрүн өткөрүп жатышат, алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу күбө болуңуздар. Мекенин жерине ашу ашып барайын айыл элиме. Каарман айылы Кара Суу районунун Маады айыл өкмөтүнө карайт. Кара Суу районунун борборунан 27 чакырым, облустун борборунан 9 чакырым алыс. Айыл Ош Бишкек авто жолун бойлой жайгашкан. Эл оозунда айтылып жүргөндөй, айылдын Каарман деп аталышы бул аймактан каармандар, баатырлар чыккандыгына байланыштуу. Көздөн тамып жаш, жаздыгым булган. Бул айылдагыларда башка айылдардай эле мал чарбачылык жана дыйканчылык менен күнүмдүк тиричиликтерин өткөрүшөт. Ош шаарына жакын болгон үчүн айрымдар соода сатыкта иштеп, турмуштарын улантып келишет. Жерине ашу ашып барайын айылым элиме. Аймак дыйканчылык кылганга ыңгайлуу. Буга байланыштуу элет жашоочулары айыл чарба иштерине ыктап, жашоо шарттарында талаачылыкка ыңгайланыштырган. Айылым элиме. Нурмамат Азизов дыйканчылыктан тапчуу кирешесин арттыруу үчүн чакан техникалык сервис ачканына быйыл 20 жылдай болду. Анын короосунда айыл чарбасын иштете турган техниканын түрлөрү бар. Бири жер айдаса, дагы бири үрөөн сээп, дагы бири беде оруп, орулган чөптү таңгактайт. Айтор киши колу менен кылуучу жумуштун баарын шаймандары менен комплект болгон техникалар аткарып калды. Жолун тосуп жөнөйүн мекенин. Birinci баштаганда, конечно, бул азыр эми ушуга жеттик. Бул 15 жыл, 20 жылдан бери кылган техникалар ушул техникага жетиштик. Ага чейин эски шаймандар менен, эски техникалар менен иштетет элек. Дыйканчылыктын кеткен расходторун деле каптабайт эле. Азыр ушул техникаларды алгандан кийин бул техниканын биринчи өтө жакшы сапаттуу жер айдаганы жакшы болот экен. Баягы горючий смазочный материалдарды саларкан азыраак иштеткендигинен айырмаланат. Кыйла болса дагы жеке адам бизге дагы анан дыйкандарга дагы жеңилдик болот. Ошонун эсебинен азыркы заманда техника өнүккөн заман. Башында ондай кыйынчылык болгон, эми азыр өтө жакшы болуп калды. Ушу жер айдоодон баштап теп пиширип, жүгөрүнү жыйнаштырганга чейин, же болбосо арпаны же будайды жыйнаштырганга чейин техникалар полный комплект бизде бар десем болот. Себеби ошол элден баягындай муктаждыгынан келип чыгып, ошону жасадык. Азаздан алдыңкы малда өтө кыйын болгон. Эгинди эгип алып, убагында айдап, жыйнап, эмагында эптей албастан түшүм коромжуга учураган. Азыр ошол убагында пишкан малды коробуз. Керек болсо ошол баштаганда эрте жазда айдап, себеп иштери да өз убагында болгон себебинен жүгөрүнүн түшүмдүүлүгү дагы азыр 15-16 центнер, 160-170 центнерге келтирип атабыз практически. Алдын угуп, өзүчө ичибизде күлөт элек, ушунча болушу мүмкүн эмес деп. Практически мына ушуну кылып атабыз азыр. Себеби эккенден баштап эгиш менен кошо эле удобрение кошуп берилип атат. Гербицидтер бар каалаган түрүндө аркылуу эмелердин, чөптөрдүн карышы гербицидтер чыгып калган. Ошолорду убагында сээп, убагында кылган натыйжасында жакшы түшүм берип атат. Бул техникалардын кызматы, булар Кытай эмесинде производствосуна чыккан УТО 90 деген трактор. Бул өтө жерди айдайбыз бул менен, планировка кылабыз, тегиздейбиз. Шаймандары бар өздөрүнүн. Башка ондан түшүп бүткөндөн кийин пресстери бар, пресс кылабыз айылда. Бул комбайн менен бедени орот дагы, аркасынан пресстер менен убагында пресстеп беребиз.
Эми алдыңкы маалда ошо оргон бойдон калып кетет эле, пресс издеп кургап кеткенде баягы потеря көп болот эле да. Азыр бир комбайн оруп кетет, аркасынан эртеси күнү эле убагында баягында бедени убагында пресстеп аркасында бултырат эле пресстеп кетет. Успеть этпей калган жылдары болсо көп оргондо успеть этпей калат. Ошон үчүн кийинки жылдары биз азыр 2 пресстен кылып койгонбуз. Бул бир комбайндын оргонун 2 пресстебесе дыйкандарга кыйын болуп жалып кылышат да, мен куруп кетти, төгүлүп кетти дешип. Азыркы күндө өкөнү кылган себебибиз азыркы күндө ушуларды 2 трактор аркасынан ушу успеть этип пресстеп бериш керек. Модойл өкмөтүнүн 11 айыл бар. Ошо айылдын техника биздин айылда башка райондорго караганда район айылдарынан көбүрөөк, жакшы, өтө өнүккөн. Бунда дагы жакшы жаңы техникаларыбыз көп. Бир айылдын өзүндө эле ушул башка айыл өкмөттөрдөн келип барып иштеп келебиз. Өзүдөн биз бул жактан 30 адырга барабыз, бул жактан адыр жерлерине барабыз. Эшме деген жактарга барып, Тоолу, Лагылан, Тээке жактарга деген барып иштеп келишет. Бүтүрүп коюп. Себеби экөө деп атпаймынбы, бирөөсү ошол жака кетет, бул жерде обязательно бирөө калат. Анан бардыгыбыз кетип калса, бу жердегилер дагы элдер дагы бизге нааразычылык туудурат. Айылдагы дыйкандарды техникалар менен эле эмес, жаңы сорттогу үрөндөр менен камсыздаганда Нурмамат Азизов, кесиби агроном, бул тармакта да көп жылдар бою эмгектенген үчүн ал айыл чарба иштерин мыкты билет. Арпа жүгөрүдөн даярдаган үрөндөр мол түшүм берип, дыйкандардын кирешесин арттырат. Бул жакта мына сиздер көргөндөй быйылкы 2016-жылкы түшүмүбүз ушул. Бүгүнкү күнгө чейин буларды азыр сатытка чыгара элекмин. Эми ушу жаз келип калса, элдерге даяр ушунан үрөн даярдап бермекчимин. Бул жерде ошол толку үрөн кылсамбы деген ой, жакшы оюм бар. Элдерге ошону. Кандай бул сорт? Бул Ньютонс 99 деген үрөн, 2 кырлуу арпа үрөн эмеси. Мен үрөн кылып сатсамбы деген оюм бар. Себеби 2016-жылкы жаңы жерге эккенмин, башка эч себебирот кылып арпаны бунда ишеничтүү урукта грибковый касалдар да жок. Себеби бул өмүрүндө эгилбеген жерге эктим специальный урук кылайын деп. Түшүмү кандай болду? Түшүмү биздин ошо түшүмү ошол 25-30га келтирет. Гектарынан ошол 3 тонна жок, 2,5-3 тоннадан келтирет. Анан келтирбей койбойт. Бунун ушунчалык жакшы сапаттуулугу 2 кырлуу арпа болгондуктан буну алып эккен адамдар эч качан күйбөйт да. Себеби өтө ишеничтүү урук бул. 2 кырлуу деп коебуз, ошол баягы биздин жерлер өтө удобрениени аз почти бербейт деле элдерибиз кыйынчылыктан. Удобрение бербесе деле ошол баягы жердин эмеси маслашталган ошо түшүмүн жакшы эле берет. Эгерде удобрение бере турган болсо, одан да жакшы түшүм берет. Биздин өзүбүздүн мурунку Союз малынан келаткан мына Бишкектеги жакшы сорт өндүрүп эмеден алып келебиз. Жамин Акималиев деп өтө жакшы уруктарды чыгарып атат. Ошолдон биз алып келип эктим муну. Будан 1 гектар эктим. Казакстандыкында да 1 гектар эгип, американскийде дагы эгип көрдүм, Кытайдыкында дагы эгип көрдүм. Ошо ар бирин бөлөк-бөлөк кылып эгип көрдүм. Негизинен ушул сорт мага өтө жакшы болду. Себеби бул гибрид эмес. Гибрид болгондо алардын эмеси 1 эле жыл эгилет. Буну канча жыл эксе деле боло берет экен. Элге дагы жакшы, канча жыл. Анан түшүмдүүлүгү дагы, анан бизге өзгө мына местный өзүбүздүн эмебизге ушул өтө жакшы экен. Биздин шартта жылдан жылга шарттарда ушу жүгөрүнүн баягы илдеттери өтө көбөйүп кетти. Шире түшүп, баягындай касал болуп, өзүнчө илдеттери көп. Анан бул ошого устойчивый болуп, жакшы он илдеттерди жакшы кармады. Ошол жагынан түшүмдүүлүгү алардын түшүмдүүлүгүнөн өттү. Мен ошончалык өзүмчө тажрыйба кылып көрдүм. Бул дагы 2 жыл 3 жыл дагы эксе боло берет да. Ошол жагынан жакшы экен. Анан малга дагы сыйым эмелиги дагы жакшы, жырнысы көп экен. Берки макаларда жырнысы жогураак экен. Буда жырныс жакшы экен, малга жугумдуу болот экен. Элдерибиз ошентип баары эле азыр билип калган, гибриддин жугумдуу аз экенин баары эле билип
ушуга азыр спрос көбүрөөк болуп атат. Буларды эми сатасызбы же эмне? Буларды урук кылып сатабыз. Бунун ичинде баары мунун азыр бир 20% урук болот да. 80% малга тартып беребиз. Арпанын деле, жүгөрүн деле өзүм даярдайм. Ошонун аркасынан кызыгып, ошону өзүңүз кылып, өзүңүз эме кылбасаңыз, палан жерден алып келгениңиз деле документте жакшы болот. Нар жагында кандай болгон эч ким билиш кыйын да. Эгип бүткөндөн кийин анан кеч болуп калат. Канча расходуңуз кетет. Ошого мен эч качан шашылбай өзүм урук жасап, өзүм коюп, өзүм кылам. Айылдагылардын жүгөрүсүн, арпа буудайын тарта турган жалгыз тегирмен бар. Союздан калган бул техникада күнү-түнү тыным албай, айыл тургундарына мыкты кызмат көрсөтөт. Кызмат акысы килограммына 1 сом, тоннасына 1000 сомдон туура келет. Бул ишкананы насып кылып 5 жыл болуп калды. Айыл өкмөт тарабынан ушул айылга, элге жардам берелик кичине деп ушуну курганбыз. Жүгөрүлөрүн алып келсе тартып беребиз. Ушу балам иштетет. Нол тараза, ана жүгөрү калоочулар жүгөрү алат. Саатына 20 мүнөт, 30 мүнөттө 1 тонна чыгарат. Иштешине карайбыз. Элдер келет, башка айыл өкмөттөн келет. Кудайга шүгүр, клиент жакшы эле. Жолдун боюнда арпа, буудай жана башка нерселер чыгара берет. Мындай колунда жогорактарга ма деп эле жөн эле беребиз. Ма чыгарып ала берет деп. Жардам. Банкрот болбойбуз, бирине кете берет. Элге да жардам берип туруш керек. Айыл эли дыйканчылык менен кошо мал чарбачылыгына да ыктаган. Өзгөчө ири мүйүздүү малдарды жасалма уруктандыруу менен төлдөтүп, эт жана сүт багытындагы малдардан үй бүлөлүк кирешесин жакшы топтоп алышат. Мына эшикти бузуп чыгарып, фортерге жүктөгөнбүз. Фортерде 1 тонна 200 жүк жүктөгөндөй фортер неме болгон. 1 тонна 200 живой вес. Абдижалил Казаков быйыл тууар уйларына 4-чү рет эт багытындагы жасалма урук салдырды. Алгачкы рет жасалма уруктандырган төлү ийгиликтүү болуп, эркек туулган торпокту багып 200 000 сомго чейин пайда көргөн. Эгерде урук айткандай ошол эркек туулуп калса, жасалма уруктандырууда өтө эффекти жогору берет да. Мен биринчи качыргандагы кутта ошондой сементал урук эркек туулган. 2,5 жашарга чейин сыртта жетелеп жүрүп, 2 жашарында мынаяка киргизип, 2,5 жашарга чейин бакканмын ошол жердечи. Ошондо саткандан кийин тирүү эле ошол сатканмын. Кассага апарып сойгондон кийин 560 кг эт, 90 кг май чыкты деди ошон. Өтө эффективдүү да бул. Кандай бийиктиги канча? Бийиктиги 1,5 метрге чейин. 2 жашында. Анан туурасы 90-80 сантиметрге чейин болот. Туурасы. Узундугу 2 метр, 2,5 метрге чейин. Өтө эффективдүү болот. Кантип чыгаргансыз? Муналарды бузуп, алып, мына кыштарды бей катар көчүрүп туруп, анан ошодон жетелеп чыгып, анан алып чыгып бергем. Бирок өтө жоош болот. Канчалык салмак баскан сайын өгүз жоош боло берет. Өтө оор келет. Мында берки биздин качеки неме кыргыз уруктарына окшоп мында ойноп, мындай неме кылбайт. Жөн эле кадимкидей басып кете берет. Өтө салмак баскан сайын жоошо берет. Өтө эффективдүү да. Тойут ошол эле тойут. Кээ-бирлери ушундай уруктандыруу болсо, мындай эффект немеси потребность күчтүү болот экен, ошол тоютту бербесе жетилбейт экен, ондой эмес. Кадимки эле биздин ошо арпа, буудай, жүгөрү, кебек, күн жара жейт, болду. Ошо мени семире берет. Жасалма уруктандыруу дайыма эле ийгиликтүү боло бербейт. Анын кепилдиги жок. Эт багытында урук салынса ургачы, сүт багытындагы салынса эркек муузу туулуп кала берет. Абдижалил мырзанын дайыма ургачы тууган уюна сүт багытындагы жасалма урук салдырса, анысы быйыл эркек тууп койду. Эгерде ошол эт багытында салып туруп, ургачы туулуп калса дагы анандай болушат да. Көрдүңбү? Эгерде ошол салынган эт багытындагы эркек болсо, ол өтө жакшы порода берет. Мисалы мен ошол эт багытында салдырганда чоңдорун
560 кило ет, 90 кило май берген. 200 миңге саткам. Эгерде ошол эркек туулуп калса, анан ургач туулуп калса, эгерде эт багытында болсо, анандай болуп калат. Мына үчөө тең ошол эт багытында салынган, бирок үчөө тең ургач туулуп калган. Мына лимузин парода биринчи турган. Бул азыр 2 жашар болду. Наркы сементал урук. Ол да эт багытындагы, бирок ол да ургач туулуп калган. Мына да лимузин, бул да эт багытында салынган, бирок ургач туулуп калган да. Эгерде ургач туулуп калса, бул жакшы эффект бербейт да. Эгерде ошол салынган урук эркек болуп калган болсо, анда өтө жакшы урук берет. Мен ошол чоңун 200 миңге, одан кийинки жылкы ушулардан чоңун 120 миңге саткам. Ошол өз уругу ушул эркек туулгандачы. Мына дагы неме болуп калган. Сүт багытында салынган, бирок эркек туулуп калган. Бул да жакшы эффект бербейт. Эми булар азыр технология өнүгө элек. Эгер өнүгүп калып туруп, эгер урукту ошондой кылып эркек салса эркек, ургач салса ургач туула турган болсо, өтө жакшы эффект берет. Бул жасалма уруктандыруучу. Жөнөкөй эле кадимкидей эле мына энеси. Жөнөкөй эле кадимкидей мал тууй берет мунучу. Биринчи туулганда кичине туулат, 3 айдан кийин анан чоңое баштайт. Вес кошот 3 айдан кийин. Бул чоңойгондо күнүнө 5 килограммдан кошот, эгерде раса неме жетилген малдачы. Азыркы күндөрдө ушу 1 килограммдан күнүнө. Жакшы эгерде. Тоyuттандыруу эми негизги максат тоyut да бирок. Эгерде ушул ургачы туулуп калганда бул сүт багытында 10 литрден сүт берет эле да ушул күнүнө. Мына урук ошондой урук. Булар эт багытында бирок ургач болуп калган. Эми сүтү өзүнө жараша, бирок кадимки эле биздин малдарда эле сүт берет, ондой көп сүт бере албайт. Малга эми малдын өзү жасалма уруктандырууга көнүшү кыйын. Кээ бир малдар жасалма уруктанганда качпайт, ошондой немелери бар да. Анан качан гана точно диагноз күйгө келгенин аныктап, ошол моментте салдырып калсаң гана кармайт. Меники азыр мына экөө эле. Калганы жөн эле кадимкиден эме. Кээ бир малдар кармабайт бирок. Жунус Исмаилов Мады айыл өкмөтүнүн мал догдуру. Айыл өкмөттөгү малдарды даарылап, ылаңдын алдын алуу иштерин жүргүзүүдөн тышкары, жасалма уруктандырууну жүргүзгөн да ушул дарыгер. Дарыгер бүгүн да керектүү жабдууларын көтөрүп, Каарман айылындагы бир үй бүлөнүн уюна жасалма урук салганы келди. Азыр келип текшерсек, действительно ушул күйгө келген белгилери байкалып турат. Бул жерде бул белгилери бул артынан бул өзүнүн суюктугу келип калат, бул жерге агып түшүптүр бул суюктугу. Жасалма урук салуу кожоюндун тандоосуна жараша болот. Сизге кандай эт багытында керекпи, сүт багытында, парода? Süt bağıtında olsa, bu yerde bizde 11 türlü parada var. Uşu sizge süt bağıtındagılar, bular. Uşunu kaysınız sizge cagat. Buna oyam oşadan gene bunun bolası. Bunadan kılıyoruz. Bu işimiz. Sizge kaysı memleketteki gerek? Bizde Gollandiya, Amerikanlıkı var, Germaniyanlıkı var. Ona kaysını kılıyor mu? Bu Amerikan kıvıl. Boluyor Amerika. Sizge onda Amerikanski buri şvis salpirem boptur. Hazır bunu dayardalağız. Bu şpris kateter deydi. Bu çehol deydi. Bunu suyunu bayağı uruktu dayardap alganга чейин bunu biz жылуу жерге салып туруп, өзүнүн ошо температурасын жогорулатып алабыз бул. Температурасын жогорулатып алабыз. Азыр муну урукту малдын температурасындагы градуста сууга жеткирип алабыз муну. Özün bunu. Kança temperatурасы болот? Bu 32'den 37 gradusga чейин болуш керек бул. Ничон ошо өзүңүздүн желкеңизге салып алдыңыз да, башка жол менен ысытса болбойбу? Башкача жол менен ысытсак бул суу болуп калат. Баягы шприцтер суу менен жылытса деле болот. Бул адам температурасында ысытса бул жылуу болот.
Анан баягы бул шприц бул чехолдор сууланбайт дагы. Бай ар түрдүү инфекциядан чыгарып болот. Бул одноразовый колдонулат булар. Бул жылытып алдык. Жылытып алгандан кийин бул жерде уруктардын бардыгы аттар жазылган. Бул Симентал, бул артында дагы бар. Бул Германиядан келген урук. Буришвис. Азыр мен ушу буришвистен bunun içi minus 196 gradus soğuk muzdakta saktalat buluruk. Bunu жылы суга салып эритип алабыз. Бул жерде 32 секунд туруш керек. Мына 38 секундтан кийин мына урукту мына салфетке менен кургатып алабыз атайын. Мына бир жагында мындай кебези болот. Кебези бар жагын бул муну учуна кол тийгизүүгө болбойт. Муну түз кыркып алабыз. Кыркып болгондон кийин мына жылыган кебез чехолду каптайбыз бул. Бул өзү бул жака автоматский кырчып калат дагы бул чыгарбайт. Муну дагы бир жылуу жерге салып коебуз. Салып коебуз. Kalta kılıp almattır. Ошентип уйду жасалма уруктандыруу иштери жыйынтыкталды. Процесс ийгиликтүү өткөн болсо, бул уй кадимки уйлардай эле 9 айда төлдөйт. Башка уйлар эле. Бүгүн 17 болсо, эмди февралдын 6-сында, 7-синде наблюдение аласыз. Ошондо дагы эгерде кайталаган болсо, биз сизге бекер урук салып беребиз. Азыр 2 ай албен иширбейсиз, 2 ай ий бермек сайбайсыз. Шарп, сибирский язба башка ооруларга эмдете бересиз. Эмне үчүн биз ушу Кыргызстанда сүтүбүздү экспорттей албайбыз, этибизди экспорттей албайбыз. Сөзсүз экспорт чет мамлекеттерге экспортко чыгарсак болот. Мунун үчүн бир гана жолу ушу жасалма уруктандырууга өтүш керек. Азыр адамдарда барды фермерлер 4 литр, 5 литр süt берген малдарды кармашат. Аябай кичине алар ошол süt бергенине кубанышат. Эгерде биз жасалма уруктандыруудан түшкөн музолор болгон болсо, буда 20 литрден жаңы туңучунда 15 литрден süt берет. Эркек болгон болсо, жасалма уруктандыруудан түшкөн 1 жашарлар 400 килограммга чейин, 300 килограммга чейин салмак берет. Жасалма уруктандыруу менен жалпы Кыргызстан, Ош областы барды иш алып барган болсо, жайыттарды туура пайдаланганда ыңгайлуу болот. 10 мал киргизген жерге 1 мал кирет. Мына коро сарайларда 7-8 мал кармагандан көрө сапаттуу 2-3 мал кармаган ыңгайлуу болот. Бул бир жагынан тойтка дагы малды фермердин мал кароосуна да жеңил болот. Каарман айылынын
Кыргызстан тургундары автоунаалары бузулуп калса шаарга келбейт. Айылда өздөрүнүн устасы бар. Курбановдор ачкан унаа оңдоочу жай 1 жылдан бери элет тургундарынын кызматында. Унаалардын түрүнө карабай бат эле оңдоп бере калышат. Жеңил машиналарды оңдойбуз, ушу мотор, ходовой, коробка ошолорун кылабыз да. Ушу жакшы болуп атат секин. Өзүбүз айылдан, кошуна айылдан келет. Ушу шаарга барып, неме болгондон жакырраак. Ошого ачып койгонбуз да, неме болуп турсун деп. Болгондо 2-3 болуп калат, кээде жок болот. Ушу айылдагы машиналарды эми кошуна айыл ушул жерде өзүбүздөн келип оңдолуп турат да. Канчаңыздар иштейсиздер? Бул жерде экөө иштейбиз да. Кыргыз-өзбек улуттарынан куралган элдин ынтымагы да бекем. Мамлекетти карап отурбай, айылдагы көйгөйлөрдү өздөрү чечкенге кирише беришет. Таза суу көйгөйүнүн улам айылдыктар өздөрү демилге көтөрүп, каражатында чогултуп, суу кампасын тургузуп алышкан. Жаңы суу кампасынын ишке кирүүсү менен суу түтүктөрү ремонт болуп жатканда мурдагыдай айылда эми суу токтобойт. Жаңы түптөлгөн конуштар да таза суу менен камсыздалат. Буга каржылоо жагы элдин өзүнүн 150 сомдон топтогон акчасы бар эле. Ошол депозиты банкта турган. Элдин салымы банкта туруп 460 миң акча болгон. Ошол акчанын эсеби анан кийин бүтүн дүйнөлүк азык түлүк программасынан 10 тонна ун, 930 килограмм ак май менен элдин мына ошол ушуга кеткен каражаттын кызмат акына деп келген. Өкмөт жагынан 80 миң сомдук каражат жумшалган. Бардыгы болуп 670 миң сомдук каражат бул жакка жумшалган. Ушу менен кошо эле биздин ушул суу кампанын курулушунун себеби биздин айылда биз ушул буга чейин ушул Чагыр айылынан келчү Ош шаардык суу чарба башкармасынын немесин турбасына уланганбыз бул жака. Бул жака келгенге чейин 4 километр 700 метрден суу агып келет бул жака. Анан суу келип кайра эле ушул айылдан агып чыгып кетип мындай топтоо неме максатында ушул нерсени курдук. Анан кийин айылыбызда тартылбаган көчөлөргө сууну дополнительный тартып суу жеткизүү максаты болгон. Анан биздин бул жагыбызда, оң жагыбызда 450 метр аралыкта мектеп жайгашкан, детсад. Детсадтардагы мурун суу сапсын тартыш болгон. Ошолорго дагы ошол суу кампанынын эсебинен азыр суулар тартылып, ушул күнгө чейин иштеп атат. Анан кийин 2017 жылдын эсебинен жаңы чектерге бир жаңы чегибизге 1 километр 100 метрлик суу линиясы тартылды. Экинчи көчөбүз дагы бар эле Мамат Касым көчөсүнө 700 метр суу линиясы тартылып, ушунун эсебинен иштеп атат. Биздин Карман айылында 800 кожолуктун саны 800. Калкыбыздын саны 3586 калк жашайт. Биздин калкыбыз элибиз негизинен ушу мал чарбачылыгы менен, дыйканчылыгы менен жашайт. Жазында мына кээ бир дыйкандарыбыз бир жерден 2ден түшүм алышат. Негизинен сабыз эгип дыйканчылыктар беде эгишет, ушу дыйканчылык менен, мал чарбачылыгы менен. Биздин айылда турмуш тиричилик элдин жашоо шарты жакшы. Бизде мончобуз бар, чачтарачканаларыбыз бар, 2 чачтарачкана иштейт. Набайканабыз бар, балдар бакчабыз бар, шарты жакшы, 2 кабаттуу. Бала бакчабыз 2 кабаттуу, 6 тайпа бар. 6 тайпада 180 бала тарбияланат. Мектепке чейинки болуп, балдардын бири кичинекей кенже группа, кенже тайпасы кылып ушинтип бөлүп тарбиялашат. Балдар жылуу ичи, аябай шарты жакшы бакчабыздын. Биздин Карман айылында өзбек, кыргыз коңшу болуп аралашып эле жашашат. Бизде мына 2010 жылкы уруштарда эле биз да бөлүнбөдүк. Элибиз ынтымак, үлүш жерлерибизде эле кыргыз өзбек аралаш баарыбыздыкы. Бизде андай уруш жаңжал жок. Кыргыздын өзбек балдары эле биздин кыргыз мектепте кыргызча окушат. Кыргыз тилинде сабактары баары жакшы, элибиз аябай ынтымак. Кинди кесип кир жууган жерим сенсиң айылым, байыркадан бар алган. Айылдын ооруп
учундуу деле көйгөйлөрү жок. Айыл тургундары жапа тырмак киришип, өз көйгөйлөрүн жоюуга биригишет. Айыл өкмөт да карап турбай, айылга зарыл болгон социалдык имараттарды куруп, жолдорду, конуштарды жарыктандыруу аракеттери уланууда. Балдык менчикте турган бир мектеп, бир бала бакча жана бир ФАП бар. ФАПты биз республикалык бюджеттин эсебинен 7,5 миллион сомдук жаңы ФАП салынган. Буга чейин ФАП жок болчу. Мектептин имаратында жайгашкандыктан өтө мындай кыйын болгон да. Кийин азыр өзүнчө ФАП салынды. Анан таза суу боюнча суу кампа курулду былтыркы жылы. Элдин эсебинен бизден дагы жергиликтүү бюджеттен жардам болуп, жазындасы ушу ачылыш астында турат. Көпчүлүк көчөлөр өздөрү элдер уюшуп жарыктандыруу коюп атышат. Анан азыркы былтыркы жылы ошол номер 969 жол тейлөө ишканасы Куршап айылында жайгашкан. Ошол ишкана тарабынан биздин ушул Каарман айылыбызга жол чырак орнотуп берилди мектептин алдына. Себеби бул чоң жолдун боелгондуктан өтө мындай кырсыктар көп болуп турат. Ошонун алдын алуу максатында ушундай жол чырак коюп берди. Алдагы мүнөттөрдө биз сиздерге Каарман айылынын тарыхын, ошол айылдагы жашаган элдин жашоо турмушун жана айылдагы өзгөчө инсандар тууралуу айтып берүүгө үлгүрдүк. Биз болсо ушундай программаларды тартып, айылдактардын күнүмдүк жашоо турмуштарын чагылдырууну уланта бермекчибиз. Эгер сиз дагы өзүңүздүн айылыңызды биздин Ош ТВ телеканалы аркылуу көрүүңүз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып байланышсаңыздар болот. Балким кийинки көрсөтүүдө биз сиздин айылга барып калабыз.